Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым. Бүгүн кыргыз тили сабагынан жат жазуу жазмакчыбыз. Кел окуучум, мезгил учкул карачы. Сентябрь өтүп, октябрда ноябрга жанашты. Теледен да, эжекең да түшүндүрүп сабакты. Билимиңди күтөт эми, кайтарымын байкайын деп, биринчи чейректен соңуна келип жеттик. Балдар, бүгүнкү жат жазууну таза, катасыз, булгабай жазасыңар деп ишенемин. Эмесе бүгүнкү жат жазуубуздун сабагыбыздын максаттары менен таанышып алсак. Окуучунун орфографиялык, каллиграфиялык билгичтиктери текшерилет жана катасыз, туура, сулуу жазууга умтуласыңар. Кыргыз тилин сүйүүгө тарбияланасыңар. Бүгүнкү жат жазуубуздун темасы кара чыйырчык. 70 сөз. Балдар, жат жазуу жазууга даярбызбы? Даяр болсок, жат жазуунун текст менен силерди тааныштырып өтөйүн. Анда балдар, кунт коюп угабыз. Бир маалда коркуп чырылдаган үн угулду. Асан көчө жакка жүгүрүп чыкты. Мышык кара чыйырчыкты жарадар кылып жегени жатыптыр. Асан таяк менен мышыкка тап берди. Мышык качып жөнөдү. Асан кара чыйырчыкты үйүнө алып кирди. Анын жараатын таңып койду. Огороддон курт таап келип тамактандырып турду. Арадан 1-2 жума өттү. Кара чыйырчык учканга да жарап калды. Ошентип күз да келди. Келген куштар кете башташты. Асандын кара чыйырчыгы зымырап учуп кетти. Азаматсыңар балдар, жат жазуунун тексти менен таанышып чыктык. Силер байкагандай, бүгүнкү жат жазуубузда кош сөздөр бар экен. Туурабы? Азаматсыңар. Эмесе балдар, жат жазууну баштадык. Өзүңөр билгендей, абзац менен баштайбыз. Бир маалда коркуп чырылдаган үн угулду. Бир маалда коркуп чырылдаган үн угулду. Текшеребиз. Бир маалда коркуп чырылдаган үн угулду. Асан көчө жакка жүгүрүп чыкты. Жаңы сүйлөм. Асан көчө жакка жүгүрүп чыкты.
Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Асан көчө жакка жүгүрүп чыкты. Мышык кара чыйырчыкты жарадар кылып жегени жатыптыр. Мышык кара чыйырчыкты жарадар кылып жегени жатыптыр. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Мышык кара чыйырчыкты жарадар кылып жегени жатыптыр. Асан таяк менен мышыкка тап берди. Асан таяк менен мышыкка тап берди. Сүйлөмдү текшеребиз. Асан таяк менен мышыкка тап берди. Мышык качып жөнөдү. Жаңы сүйлөм. Мышык качып жөнөдү. Текшеребиз. Мышык качып жөнөдү. Жаңы сүйлөм. Асан кара чыйырчыкты үйүнө алып кирди. Асан кара чыйырчыкты үйүнө алып кирди. Текшеребиз. Асан кара чыйырчыкты үйүнө алып кирди. Анын жараатын таңып койду. Жаңы сүйлөм. Анын жараатын
жараатын, таңып, койду, Текшеребиз. Анын жараатын таңып койду. Кийинки сүйлөм балдар абзац менен башталат. Огороддон курт таап келип тамактандырып турду. Огороддон курт таап келип тамактандырып турду. Текшеребиз. Огороддон курт таап келип тамактандырып турду. Арадан 1-2 жума өттү. Арадан 1-2 жума өттү. Текшеребиз. Арадан 1-2 жума өттү. Кара чыйырчык учканга да жарап калды. Кара, жаңы сүйлөмө, кара, чыйырчык, учканга, да, жарап, калды. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Кара чыйырчык учканга да жарап калды. Ошентип күз да келди. Абзац менен балдар. Ошентип күз да келди. Сүйлөмдү текшеребиз. Ошентип күз да келди. Келгин куштар кете башташты. Келгин куштар кете башташты.
башташты, башташты. Сүйлөмдү текшеребиз. Келген куштар да кете башташты. Жаңы сүйлөм. Асандын кара чыйырчыгы да зымырап учуп кетти. Асандын кара чыйырчыгы да зымырап учуп кетти. Сүйлөмдү текшеребиз. Асандын кара чыйырчыгы да зымырап учуп кетти. Азаматсыңар балдар. Жат жазууну жазып бүттүк. Кара чыйырчык бир маалда коркуп чырылдаган үн угулду. Асан көчө жакка жүгүрүп чыкты. Мышык кара чыйырчыкты жарадар кылып жегени жатыптыр. Асан таяк менен мышыкка тап берди. Мышык качып жөнөдү. Асан кара чыйырчыкты үйүнө алып кирди. Анын жараатын таңып койду. Огороддон курт таап келип тамактандырып турду. Арадан 1-2 жума өттү. Кара чыйырчык учканга да жарап калды. Ошентип күз да келди. Келген куштар кете башташты. Асандын кара чыйырчыгы да зымырап учуп кетти. Азаматсыңар балдар. Жазган жат жазуубузду WhatsApp аркылуу мага жибересиңер. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта болгула балдар.